Ассаламу алейкум, жалпы мекендештер, сиздер менен кайрадан эле Москва Акиме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы? Бүгүн 27 май дүйшөмбү, иш күнүңүздөр ийгиликтүү, берекелүү, жакшы улансын. Москвада маанилүү кабарлар менен тааныштырабыз, бирден лайк басып колдоп кетиңиз. Россияда чындыгында мигранттар өтө азайды. Ошондуктан ишканаларда жумушту жок, паника башталды. Жумуш берем дегендер дагы акчасын көтөрүп баштады. Тойбогон ортомчуларга эле туш болбосоңуз, түз иш берүүчүлөр айлыктары азыр 100 миңден жогору көтөрүп коюшту. Коммерсанттын айтымында жумуш аткарууга 5 миллионго чейин адам жетишпейт. Мы потеряли 70-80% людей, предлагались лучшие перспективы. Когда мы говорим про новые территории, там предлагали квартиру, зарплату в 2 раза больше. Мы же не сможем его оставить. На их место не все вакансии у нас закрыты. По части мы заменили их менее квалифицированными сотрудниками. Стараемся готовить себе новые кадры. Делаем, конечно, и совмещение, просто у нас нет развития. Государство – главный конкурент на рынке найма рабочих профессий. Зарплаты на заводах уже в районе 200 тысяч, и если выбирать, многие предпочитают ВПК, где бонусом идет вахтовый метод. Ситуацию осложняет и внутренняя миграция, особенно в регионах, что ближе к столице, продолжает Дмитрий Матвеев, глава КАБОШ. Когда вы человека берете, допустим, в Обсковской области, он внутри стоит примерно 80 тысяч рублей. А если вы откуда-то привозите его, переезжать, как минимум будет стоить 120-130, плюс жилье. Итого он вам начинает обходиться в 2 раза дороже. А куда это все ложится? Это ложится на себестоимость продукции. Еще сложнее найти таких специалистов в Москве, добавляет гендиректор завода «Элкат» Максим Третьяков. Многие ушли в такси и службы доставки, а выпускники колледжей морально не готовы идти на производство. Я, например, ищу токаря. Сейчас у нас стоит 260, а мы токаря найти не можем. Чтобы вы понимали, мой коммерческий директор получает 150 тысяч. У него сын, он говорит: слушай, ну давай к нам токарем, учись, мы готовы оплачивать обучение, 200 спокойно. Молодой парень говорит: у вас тут скучно, я лучше буду самокаты починять. Укканыңыздарда станок иштеткен темир устанын айлыгы 250 миң рублга барат. Балким ушул жумушту дагы караштырып көрөсүздөр деген ойдобуз. Мекендештер, маалыматты бөлүшө кетиңиз. Жада калса складда жөнөкөй жумушчулар деле тартыш болуп турат. Анткени рейдтер токтобостон чоң складдарда адамдар кетип жатканы көп. Кечеле электросталда дагы рейд болуп, ондогон мигранттар депортация кылышты. Бир нече күн мурда болсо, мигранттар жашаган жатакана күйүп, ал жерде 8 мигрант каза болду. Жатаканада жашагандар боюнча жергиликтүү адамдар өтө көп арызданышкан эле. Ал жатаканада газ болгон эмес. Ошондуктан плитадан чыккан от өрттүн себеби болушу мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Учурда териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Бөтөн жерде бөөдө кырсыктан, куру дооматтан Аллахым өзү сактасын, мекенге эсен соо баарыбыз аман жетели. Курьерлерге эскертүү. Самокат электровеликтин ключун унутпаңыздар. Жаш балдар уруп кетишет. Маалыматты бөлүшүп коюңуз. Метрого кепкасын түшүргөн жигит өзү кепкасын аламын деп поезд жолуна түшүп полиция кармап 5 миң рубль штрафка түштү. Андан көрө ошол 5 миң рубльга 5 кепка алып эле алса болмок. Кандай дейсиз, оюңузду жаза кетиңиз. Европада жана Россияда, Москвада айрыкча жумуш издегендер үчүн Берекерүү сайтын сунуштайбыз. Ошол жерде жумуш, подработка, халтура бар. Андан сырткары Google Play'ден Берекерүү деген приложенияны көчүрүп алсаңыздар, штраф, карыздарды өзүңүздөр текшерсеңиздер болот. Бүгүнкү кыскача кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, каналды колдоп, катталып, жакындар менен бөлүшө кетиңиз. Кантсе да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуз. Таза регистрация боюнча 8936-111-71-11 номерине кайрылсаңыздар болот. Жаңы келген мекендештер үчүн 8929-979-89-79 номерине WhatsApp'тан жазыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык баарыбыз. Ата мекенибизге сен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.